Салам достор. Бүгүн сонун теманы талкуулайбыз. Мотивация темасы. Бул тема боюнча аябай көп суроо келет. Дагы бир жолу эскертип коеюн дедим. Мен талкуулаган темада менин ойлорум эч бир дин же саясий же жеке бир адамдарга тиешелүү эмес. Бул жеке менин ойлорум жана все совпадения случайно. Мотивация деген эмне? Мотивация жөнүндө аябай көп сурайсыңар. Анан көбүнчө Айнура эже мага мотивация бергилечи, мотивациям жок болуп атат. Үйдө отурган келинге мотивация керек деп көп айтасыңар. Ошол учурда ар бирөөңөр менен отуруп сүйлөшкүм келет. Алтыным, эмне эле сырттан мотивация издеп атасың? Мотивация ичиңде болуш керек. Дейм десем эле, мотивация эмне экенин түшүнбөйсүңөр. Мотивация бул латын тилинен жана француз тилинен келген сөз. Эки тилде экөөнүн мааниси эки бөлөк, бирок негизи эле мынтип айтсак, бир максатка жетүүдө бизге түрткү болгон нерсе, себептер десек болот. Мотивация материалдык жана материалдык эмес болот. Материалдык деген бул мисалы машина алгыңар келет, ун алгыңар келет, же үй алгыңар келет. Ал үчүн жан табышып иштейсиңер. Же уюңар бар, жан табышып сайсыңар, сүтүн сатып, акча болсун дейсиңер. Акча эмне үчүн керек? Акча мисалы балдарга кийим алып бериш үчүн керек. Бул силер үчүн мотивация. Балдарымды чоңойтоюм деген бул мотивация. Үйүмдү кеңейтейим деген бул мотивация. Акча табайым деген бул бүт мотивация. Бул материалдык мотивация. Материалдык эмес мотивация. Мисалы кайненеңер келгенде үйдү тызылдап, жыйнап, жашнакай болуп туруп тосуп аласыңар, жоолук кийип туруп, кандай имандуу келин деп айтсын деп. Бул мотивация. Эртең менен турганда чачыңарды уйпалабай, жашнакай кылып жоолуңарды саласыңар. Же жумушка баратып, бетиңерге тоналдык кремди коюп, жашнакай болуп боенуп чыгасыңар. Жолдон силерди көргөн адамдар, тааныштар, тааныш эмес адамдар, ой жашнакай аял экен, жашнакай айым экен деген ойдо калсын деген бул материалдык эмес мотивация. Элдер мен жөнүндө жакшы ойлосун, мактасын, жакшы көз карашта болсун деген бул материалдык эмес мотивация. Мотивация дагы кандай болот? Мотивация дагы ички жана тышкы болот. Мисалы, эмне үчүн силер мотивацияны сырттан издеп атасыңар деп урушуп атпаймынбы? Мына бул сырткы мотивацияны издеген айымдар тууралуу. Мен дайыма курстарда окуйм. Бирок ошол курсту окуганча жакшы, окуп бүткөндөн кийин мотивациям кетип калат деген айымдар ички мотивациясы жок айымдар. Ички мотивацияны кантип алат, ал жөнүндө дагы сүйлөшөбүз. Андан тышкары мотивация туруктуу жана туруктуу эмес болот. Көбүнчө адамдардыкы, 90% адамдардыкы туруктуу эмес мотивация. Мисалы, бүгүн ойгондуңар, настроение 5. Туруп үйдүн баарын тызылдатып, жыйнап, тамактын түрлөрүн жасап, балдарды киринтип, тырмактарын кыркып, чачтарын жууп, кирдин баарын жууп, сонун кылып койдуңар. Эмне үчүн? Анткени кечинде той болот. Силер үчүн бул чоң мотивация. Тойго даярданасыңар, койкоңдоп, жашнакай болуп барасыңар. Эртеси той жок, чарчап атасыңар, эчтекени кылгыңар келбей калды. Демек, силердин мотивацияңар туруктуу эмес. Кээ бир айымдар бар, жумушка алсаң, бир күн жакшы иштешет, бир жумадан кийин жок. Эмне болду десең, ой, балам ооруп калды, анан үйдө кайненем келип калды, анан тигиндей болуп калды, мындай болуп калды. Демек, алардын материалдык мотивациясы туруктуу эмес. Ар бир адам туруктуу ички мотивацияга багыт алыш керек. Туруктуу эмес, сырткы мотивацияны издеген адамдар наркомандар сыяктуу. Өмүр бою бирөөнүн сөзүнө муктаж, бирөөнүн оюна муктаж, дайыма бирөөнүн ийгиликтерин көргүсүн келет, дайыма бирөө менен атаандашып, же болбосо бирөөгө жеткиси келген адамдар. Же сөзсүз эле аны кичинекей балага окшоп бирөө критика кылып, урушуп турса, ошондон мотивация алып анан өзгөрөт. Же күйөөсү сүйбөй карабай койсо айымдардыкы, биздики көбүнчө ошондо мотивация болот. 2-3 төрөдүң, семирдиң, өзүңдү карабай калдың, тамак ашкана, балдар, анан өзүңдү унутуп койгондон кийин күйөөң ойноп баштайт, күйөөң жаман сүйлөп баштайт, көңүл бурбай баштайт. Мына ошол бизге абдан чоң түрткү мотивация болот. А бирок ага чейин өзүң үчүн өзүңдү карап,
өзүң үчүн психологияңды изилдеп, өзүң үчүн аракет кылуу деген бизде жок. Ошон үчүн ушул видеодо мен мотивацияны сырттан эмес, ичтен издегиле дегим келет. Мотивацияны бир күн бар, бир күн жок, бир күн оору, бир күн соо алымкан эмес, туруктуу кылгыла дегим келет. Мотивация тууралуу теориялар көп. Эң көп кестешкен бул Маслоунун теориясы. Орусча пирамида потребностей деп коет. Адамга негизги керектүүлөрдүн пирамидасы. Пирамида деген билесиңер, үч бурчтук, асты болсо жалпак. Эң биринчи бул пирамидада бул биздин физиологиялык керектүү нерселерибиз турат экен. Мисалы, эмне бул? Тамак, секс, суу, уйку, эс алуу деген нерселер. Экинчи бул коопсуздук. Эң биринчи адамга ачка калбаш керек, суусабаш керек, укташ керек, эс алыш керек. Экинчи болсо үйүң жылуу болуш керек. Тетиякта тоодон түшкөн кашкыр жеп кетпеш керек. Үстүңө таш түшүп өлүп калбашың керек. Үй болуш керек, үйдүн крышасы болуш керек. Демек, коопсуздук керек. Үчүнчү бул биз коомдун адамыбыз. Коом жок адам жок. Коомсуз адам бул бактысыз адам деп түшүнөм мен. Баарыбыз эле социумда жашайбыз, коомдо жашайбыз. Ошон үчүн сен аксың, сен карасың, сен тияктансың, мен бияктанмын, сен коммунистсиң, мен коммунист эмесмин, сен нарындансың, мен көлдөнмүн деп бөлүнөбүз. Адамдын жаратылышы ушундай. Ар бир адам бир коомго, бир мисалы 89-жылкылар же болсо 79-тар деп бөлүнгөнү жакшы көрөбүз. Сүйүүнү талап кылабыз. Бул дагы адамга аябай керектүү бир нерсе. Ар бир адам сүйүүнү каалайт. Мына ушул 3 деңгээл жабылгандан кийин гана адам эмнени ойлоп баштайт? Адам мени сыйласа экен, мени барктаса экен, мен барган жерге төргө отургузса экен, мага сыйлуу устакан тартса экен, уча тартса экен. Ошо уча деген каяктан чыгат? Адамдын ошо жанагы пирамида Маслоудон чыгат, Ачка адам, үйү жок адам мага уча тартсын деп отурмак беле? Жок, курсагы ток, баары бар, үй жайы бар, көп нерсени көрүп калган, бир коомдо жүргөн адам мага уча тартка деп айтат. Андан кийин биз каалаган, адамзат каалаган нерсе бул окуп, өсүп, өнүгүү. Жаңы бир нерсени көрөйм. Мисалы, айлык маянасы 1000 сом болгон адам биринчи ирет пирамида Маслоуда эң биринчи деңгээлде турат. Мен эптеп тамакты таап ичсем, балдарымды эптеп баксам, эптеп садигин төлөсөм, бакчасын төлөсөм, эптеп ком услугаларды төлөсөм дейт. Анан 20 000 сом, мисалы деп атам да, 50 000 сом тапкан адам, менин үйүм жакшы болсо экен, үйүм болсо экен, квартирада жашабай өзүм туруктуу жайым болсо экен дейт. Андан көбүрөөк тапкан адам, мен ушу коомду башкарайм, мен ак болоюм же кара болоюм, мен бул саясий партияга кирейм же бул саясий партияга кирейм деп бөлүнө баштайт. Жана көп сүйүүнү талап кылат. Мени сүйсүн, мен сүйүктүү болгум келет деп баштайт. Андан кийин андан көп акча тапкан адам мени сыйласын деп баштайт. Мен келбедимби, баары турган жок. Мен келдим, мага буну кылган жок деп баштайт. Андан кийинкилер баары бар, үй жайы бар, сыйлуу, бүт баарына жетишкен адам жаңы нерсени көрөйүмчү деп саякаттанып баштайт. Жаңы нерсени окуймчу деп тилдерди үйрөнүп баштайт, дагы жаңы бир нерселерди үйрөнүп баштайт, өзүн өзгөртүп баштайт, өзүн жакшыртып баштайт. Андан дагы бийик деңгээлге чыккан адам сулуулук, кооздукту, искусствону түшүнө баштайт. Ошон үчүн биздин коом азыр искусствону, кинону, театрды, опера, балетти эмне үчүн азыр ушул нерселердин баары түшүп, кызыксыз болуп калган? Коом пирамида Маслоудо эң ылдыйкы деңгээлде болуп атат. Экономикалык абалыбыз өтө начар.
Анан эң бийик деңгээл ошонун баарынан өтүп барып, бүт каалоолордун баарын жапкандан кийин мен киммин деген суроо жаралат экен. Мен бул дүйнөгө кандай миссия менен келдим? Мен бул дүйнөгө кандай из калтырам? Тарыхта изим кандай болот деген нерселер башталат экен. Мына бул мотивацияны түзгөн Маслоу пирамидасы. Айымдар, мырзалар, мотивация бул өтө күчтүү нерсе. Бирок мотивациянын түгөнбөс булагы болбойт. Жок, болот. Бирок ал бир эле булак. Бул өзүңөр. Мотивацияны дайыма курстарда окуп, китептерде окуп, бирөөлөрдү карап, бирөөнүн мактоосуна мажбур болуп, бирөөнүн критикасын күтүп жашаган туура эмес. Ооба, окуш керек, билим алыш керек, бирок ал нерседе мотивация алуу үчүн эмес, ал нерсеге билим алуу үчүн барыш керек. А мотивацияны өзүңдү өзүң критикалап, өзүңдү өзүң мактап, өзүңдү өзүң анализдеп, өзүңдү өзүң өстүрүп, пирамида Маслоудан эң үстүнкү деңгээлге чыкканга аракет кылыш керек. Эгерде менин видеом жакса, комментарий жазыңыз, лайк басыңыз, перепост кылыңыз жана эмки теманы жазып кетиңиз.